Өлкө аймагында орун алган маалыматтар менен тааныштырабыз. Эфирде күндөмү маалыматтык программасы. Студияда Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача анонс. Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Кумтөрдө жер астынан алтын казуу расмий башталып, аны улай Барскон Бедел Уна жолунун курулушуна старт берилди. Токтогул районунда кубаттуулугу 4,8 мегаваттка жеткен кайнама 2 чакан кесе курулуп жатат. Ал 2025 жылдын аягында пайдаланууга берилет. Ош шаарында көчөлөр четинен капиталды коңдоп түзөөдөн өтүп пайдаланууга берилүүдө. Бүгүн 3 көчө ачылып, унаалардын кыймылына уруксат берилди. Ар бир мектепке жеткирилет. Агартуу министрлиги ата-энелерди окуу китебин сатып албай турууга чакырды. Кыргызстанда майыптуулукту жыл сайын тастыктоо талабы жоюлду. Эми жаңы тартип жарандардын түйшүгүн азайтып, дарыгердик комиссиялар үчүн да жеңилдик жаратат. Кумтөр кенинде алтынды жер астынан казуу иштери расмий башталды. Бул тууралуу өлкө башчысы Садыр Жапаров Барскондо долбоордо ачууга арналган иш-чарада сүйлөп жатып билдирди. Өлкө башчы ишти мындан 20 жыл мурда эле баштоого болмоктугун айтты. Алтынды жер астынан жабык ыкмада казуу алуу бул айлана чөйрөнү. Бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган мөңгүлөрдү коргоп калуудагы эң маанилүү кадам экенин белгиледи. Ошол эле учурда мурда казылып келген карьерлерден ачык ыкма менен дагы алтын өндүрүлө бере турганын кошумчалады. Бирок акырындык менен жер астынан алтын казуу долбооруна артыкчылык берилерин белгилеп, Кумтөрдүн келечеги алдыда экени, дагы 40-50 жыл өлкөнүн элден кызыкчылыгы үчүн иштей турганын эске салды. Кумтөрдө жер астынан алтын казуу долбоорунун ишке берилиши бул айлана чөйрөнү бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган мөңгүлөрүбүздү сактап калуудагы эң маанилүү кадам болуп саналат. Негизи бул иш мындан 20 жыл мурун башталышы керек болчу. Бирок чет элдик компания алтынды жер астынан казгандан көрө мурдакы бийлик жана коррупциялашкан чиновниктер менен жеңичинен сүйлөшө калып, алтын өндүрүүнү алдаганча арзаныраак, тезирээк, жеңилирээк ыкмасын тандап алууну эп көрүп, бардык мөңгүлөрдү талкалашкан. Бирок биз болору болду, боесу канды деп бул абалга көз жумуп кое алган жокпуз. Кумтөр мамлекетке кайтарылган күнү дароо жер астынан алтын казуу долбоорун баштагыла деген тапшырма койгонмун. Мына минтип биздин өзүбүздүн адистерибиздин күчү менен, өлкөбүздүн аракетибиз менен, өзүбүздүн элдерибиз менен Кумтөрдө жер астынан алгачкы рудалар казыла баштады. Кумтөр кени толук мамлекетке өткөндөн бери жалпы 3 миллиард 445 миллион доллар киреше тапты. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Барскондо алтынды жер астынан казуу долбоорунун башталышына арналган иш-чарада сүйлөп жатып билдирди. Өлкө башчы мамлекеттик бюджетке салык жана башка төлөмдөр түрүндө эле 891,6 миллион доллар төлөнгөнүн, бул мезгил ичинде жалпы 54 тоннадан ашуун алтын өндүрүлгөнүн айтты. Ал кенде чет өлкөлүк компания иштеткен 28 жыл ичинде үлүштүк киреше же дивиденд түрүндө болгону 100 миллион доллар түшсө. Мамлекетке өткөн 3 жылдан бери 441 миллион доллар дивиденд алынганын кошумчалады. Ишкананын 2021 жылдын май айынан бүгүнкү күнгө чейинки жалпы кирешеси 3 миллиард 445 миллион долларды түздү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине салыктар жана башка төлөмдөр түрүндө эле 891,6 миллион доллар төлөндү. Почти 1 миллиард доллар. Мурда Кумтөрдү чет өлкөлүк компания иштеткен 28 жыл ичинде үлүштүк киреше же дивиденд түрүндө болгону бизге 100 миллион доллар беришсе, Кумтөр мамлекетке өткөн 3 эле жылдан бери 441 миллион доллар дивиденд алдык. Эгер 2012 жылы эле бизди камаган жылдар эсиңиздерде болсо керек. Бизди камагандын ордуна Кумтөрдү алып койгонубузда андан бери 10 миллиардтан ашык доллар киреше өзүбүздө калмак. Тилекке каршы ошол кездеги сатылма Кыргыз мамлекетине душмандык кылган чиновниктердин, ошол мезгилдеги кайдыгер, сатылма депутаттардын кесепетинен бул каражаттан кол жууп калдык.
Мамлекет өз күчүнө таянып Ысык Көл облусундагы Барскон Бедел жолун сала баштады. Трассаны 2029 жылдын сентябрына чейин толук бүткөрүп, пайдаланууга берүү пландалууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров жол курулушун баштап берип жатып билдирди. Өлкө башчысы долбоор ишке ашса, Кытайдын Ак Суу шаарынан Кыргызстанга болгон каттам бир тарапка 500 чакырымдай кыскарып, жүк ташуучулар үчүн кеминде 12 саат үнөмдөлөт. Эки тараптуу кыймылды эсептегенде айырма 1000 чакырымдан ашып, убакыт 24 саатка чейин кыскара турганы белгиленди. Жолду өз күчүбүзгө таянып, мамлекеттин акчасына салып баштадык. Бир дагы насыя карыз алган жокпуз. Курулуш 2029 жылдын сентябрына чейин толук бүтүп, транспорт менен кенен жүрө тургандай магистраль ачылат, деди президент. Өлкө башчынын айтымында долбоорду China Road and Bridge Corporation компаниясы ишке ашырат. Ошондой эле Бедел көзөмөл өткөрүү пунктунун курулушу баштала турганы кошумчаланды. Өлкөбүз азыр Камбарата биргеси, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу флагмандуу долбоорлорду ишке ашыруу менен элек биз сөз кылып жаткан Барскон Бедел жолу дагы алардын катарында болот. Экономиканын кан тамыры жол деген накыл кепте айтылгандай, Кыргызстан континенттеги жолдорду бириктирген 9 жолдун тоомуна айланат. Кытайдан жакынкы чыгышка, Европага кеткен жолдордун маанилүү бөлүгү дал ушул биздин аймакта кесилишет. Улуттук экономиканын өсүшү жогорку темпте сакталат. Дыйкандарыбыздын түшүмү чет элдердин базарларына тез жетет. Кереметтүү Ысык Көлгө туристтер түз келет, атамекендик бизнестин жаңы рыноктарга чыгуусуна жол ачылат. Ош шаарындагы көчөлөр катары менен кеңейтилип пайдаланууга берилүүдө. Бүгүн 27 августта Волгоград, Навойи жана Исанов көчөлөрү капиталды коңдоп түзөөдөн кийин ачылды. 3 көчөгө жаңыдан асфальт басылып, жөө жүргүнчүлөр үчүн эки тарабына тротуар каралган. Мунун ичинен Исанов көчөсү 6 тилкелүү, Волгоград, Навойи көчөлөрү 4 тилкелүү жол болду. Иш чарага биздин чыгармачыл топто катышкан, толугураак кезектеги материалда сөз болот. Bismillahirrahmanirrahim. Жолубуз ак жолтой болсун. Ош шаарындагы көчөлөр катары менен капиталды оңдоп түзөөдөн өтүп пайдаланууга берилүүдө. Бүгүн 27 августта Волгоград, Навойи жана Исанов көчөлөрү ачылды. Иш чарага жергиликтүү бийлик, аксакалдар жана шаар тургундары катышты. Урматтуу бир туугандарым, дагы бир жолу ушул жолубуз, проспектибиз ак жолтой болсун. 6 тилкелүү 3 категориядагы жол. Кут болсун жолуңуздар. Аталган көчөлөрдүн ичинен Исанов көчөсү 6 тилкелүү болуп кеңейтилди. Көчөнүн узундугу 5 чакырым, кеңдиги 18 метрди түзөт. Жолдун эки тарабында жүргүнчүлөр үчүн тротуар каралган. Көчөнү кеңейтүү, асфальт басуу иштерине шаар казынасынан акча бөлүнгөн. Кандайсыздар? Эми жол окшоду. Баскыла, агайлар. Эжекелердине баса бергиле чогуу. Бул биздин көчө. Эжеке. Карман эжеке. Дагы бир эжеке барбы? Жок. Эжеке мына келиңиз. Мен күн деле ачып отам. Өзүңөрдүн жалыңарды өзүңөр ачкыла. Келиңиз чогуу. Жок, кармай бер. Эжеке басыңдар. Бисмиллахиррахманиррахим. Жолтой жол болсун. Нерден бит? Кайдан капкан? Мынаке караңызчы, кандай сонун болду, кооз көчө болду. Мына ушуга талаштым да сиздерденчи. Мына караңыз, кандай сонун болуп калды. Эл дагы ыраазы. Аллах таалам ушу жолубузду куттуу, берекелүү, ак жолтой, жакшы жолдордон болуш Кудайым өзү насип кылсын. Шаарыбызга дайым өнүп өсүү болсун. Кудай таалам бүт тараптан коргосун, жакшылыгын берсин. Ушу шаар жетектеп аткан мэрибиз, жалпы коллектив ишиңиздерге ийгилик болсун. Аллах чоң рахмат. Ал эми Волгоград көчөсү 4 тилкелүү болуп ачылды. Аталган көчөнүн узундугу 2,2 чакырым, кеңдиги 24 метр. Буга чейин шарты начар тар көчө 4 тилкелүү болуп кеңейтилди. Алдыда эки тарабына тротуар төшөлүп, лотоктор орнотулмакчы. Модеге чейин койкана, малкана болчу. Ажеке бул 4 тилкелүү жол. 3 категориядагы жол. Да, мындай жол Ош Бишкек жолу дагы экеле полоса. Таканса Османовага чейин.
Ушул эле күнү Наваи көчөсү дагы оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп пайдаланууга берилди. Кеңейтүү иштеринен кийин бул көчө 6 тилкелүү болуп өзгөрдү. Узундугу 2,6 чакырым, кеңдиги 26 метр. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, бул жол урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров, урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев тарабынан 2 миллиард сом бөлүнүп берген, ошонун ичинде жасалган жол. Жалпы жолдун узундугу 2 километр 600 метр, кенендиги 26-27 метр, тротуары зеленый зонасы менен. Жалпы 118 миллион сом акча каражаты сарпталды. Азыр мынакей тротуарын бираз шашылып, жолдорун 1 сентябрга ачыш керек элекпиз. Ошо тротуарлары акырындап болот. Кудай кааласа 1 апта 10 күн ичинде тротуар жасалып бүтөт. Малым болгондой, кечээ 26 августта Ош шаарында асфальтталган 5 көчө пайдаланууга берилген. Алар Алымбеков, Лермонтов, Маткеримова, Алымбеков жана Байтемиров көчөлөрү. Иш-чарага кала башчысы Жеңишбек Токторбаев, шаардык кеңештин төрагасы Болот Байетов жана жергиликтүү тургундар катышкан. Мейле кетсек, жогорудагы көчөлөрдүн баары эски абалынан кеңейтилип, унаа каттамы жана жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Бисмиллахиррахманиррахим. Ак жолдой жол болсуна көп жылдарга кызмат. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы, Ош. Токтогул районунда дагы бир жаңы чакан ГЭС курулуп жатат. Ага Кара Суу дарыясынан суу тартылып, кайнама 2 деп аталып, кубаттуулугу 4,8 мегаватты төзөт. ГЭСти ушул жылдын аягында пайдаланууга берүү пландалып жатат. Ушул тапта курулуш иштеринин 70% аяктаган. Белгилей кетсек, буга чейин кайнама ГЭСи пайдаланууга берилип, ачылышына президент Садыр Жапаров катышкан. Кененирээк кийинки материалда. Токтогул районунун Үчтерек айыл аймагында кайнама 2 чакан ГЭСи курулуп жатат. Ушул тапта негизги имаратынын каркасы түптөлүп, курулуш иштеринин дээрлик 70% аяктаган. Кайнама 2 Кара Суу тилкесиндеги экинчи ГЭС болуп, кубаттуулугу 4,8 мегаватка жетет. Кайнама 2 ГЭСи башталганы уже 2024 күз айларына туура келет да. Күз айларында биринчи этабы каналды бетондоо иштери башталган да. Ал ошо кайнама ГЭСи бир ГЭСтен чыккан сууну эле бул жака төш менен көтөрүп келип, бул эки кайнама 2ге суу түшөт. Негизги күч кайнама 2 башталышы мына быйылкы февралдан башталды. Мына казуу иштери жүрүп атты. Азыр бетондоо иштери жүрүп атат. Азыркы кезде 1,5 километр бүтүп калды. Бизде 2 бригада иштеп атат. Мына трубопровод уже башталды. Мына азыр бетондоо иштери жүрүп атат бул жерде. Ошондо канал менен эме совместно бүтсө эле, буюрса бул жакта машинный зал бүтүү эмесинде аяктап турат. Булар бүтсө эле бизде генераторлор сентябрдын ортолоруна келет. Уже сентябрларда келсе, монтаждоо иштери менен башталат да. Бул ГЭСке Кара Суу дарыясынан суу тартылгандыктан 5,5 чакырым аралыкка канал казылып, суу түтүктөрү коюлуп жатат. Кайнама 2 ГЭСин 2025 жылдын аягына чейин пайдаланууга берүү пландалууда. Бизде канал 5 километр 300 берилген. Мурдагы жылы ноябрда баштаганбыз. Ноябрда баштап, азыр күнгө чейин 4 километр 300 бүттү. Буюрса ушул октябрдын 15-20-га чейин бүткөнгө пландаштырып атабыз. 40-50 бала иштеп атат. Жумушту баштаганыбызга 10 күндөй болуп калды. Турбаны сыктап кетип баратабыз, барда күн 2ден ыстык, 3дөн жумушка жараша. Экскаватор жардамы менен иштеп атабыз. Күндө полуавтомат сваркалар менен иштеп атабыз, электрод эмес. Эске сала кетсек, 2024 жылы өлкө башчысы Садыр Жапаров кайнама чакан ГЭСинин ачылышына катышкан. Ал Жалал Абад облусунун Токтогул районунда жайгашып, кубаттуулугу 9,6 мегаватты түзүп, жылына 39 миллиондон ашык киловатт-саат энергияны иштеп чыгат. Бул электр энергиясы Үчтерек айыл өкмөтүнүн жана Кара Көл шаарынын бир бөлүгүнүн жашоочуларын камсыздоого жетет. Албетте бул чакан ГЭСтин ачылышы өлкөбүз үчүн абдан маанилүү. Анткени өлкөбүздөгү электр энергиясы жаатындагы көйгөйлөрдү чечүүдө эң биринчи кезекте электр кубатын өндүрө турган ГЭСтерди куруу маселелери турганын жакшы билесиздер. Акылай Карабаева, Регион.
Бишкекте КМШ өлкөлөрүнүн атайын кызматтарынын ардагерлеринин жолугушуусу болуп өттү. Иш-чара Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жаңы имаратында уюштурулуп, анда тарыхый байланыштарды бекемдөө, патриоттук тарбия жана социалдык колдоо маселелери талкууланды. Жолугушуудан кийин делегаттар Ата бейит комплексине барып, тарыхый мураска таазим кылышты. Бишкекте КМШ өлкөлөрүнүн атайын кызматтарынын ардагерлери жолукту. Жолугушуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жаңы имаратында өтүп, аларды УКМК төрагасынын орун басары Абдыкадыр Разаев кабыл алды. Иш-чаранын башкы максаты ардагерлердин ортосундагы достукту, бир туугандык мамилени жана тарыхый байланыштарды бекемдөө деп белгиленди. Разрешите выразить вам глубокую признательность. Кымбаттуу ардагерлер, кымбаттуу меймандар, сиздерге терең ыраазычылыгымды билдирүүгө уруксат этиңиздер. Ар бириңиздерге кесиптик ар намыска берилгендигиңиздер үчүн, өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө кошкон салымыңыздар үчүн жана сиздер сактап жана бөлүшүп жаткан биримдик үчүн ыраазычылык. Жолугушууга Кыргызстан, Россия, Беларусь, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан мамлекеттеринин коопсуздук кызматынан жалпы 17 ардагер келди. Алар Кыргызстанда 3 күн болушат. Анын алкагында Соколдо ардагерлердин тегерек столу өтөт. Анда катышуучулар бир катар актуалдуу маселелерди талкуулашмакчы. Негизги темалардын бири ардагерлерди социалдык колдоо, алардын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү жана жардамдашууну күчөтүү болуп саналат. Биз илгертен бери ушул Союз маалынан бери ветерандар өзүнчө баарлашып, чогулуп, ушу жакшы иштерди кылып, ушу жаштарга тар берип жүргөн да. Ошол ишти улантыралы деген максат менен бүгүн чогултуп атабыз. Бул негизги максаты ушу жаштарды, баягы илгерки биз алган тажрыйбаларды ошол жаштарга берүү деген максат менен чогулуп атабыз. Атайын кызматтын ардагерлери бул масштабтуу жана маанилүү иш-чараны уюштурууга кошкон салымы үчүн УКМКнын төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиевке өзгөчө ыраазычылык билдиришти. Алар мындай жолугушуунун өтүшү КМШ мамлекеттеринин ортосундагы ишенимди жана өз ара түшүнүшүүнү бекемдөөгө чоң салым кошоорун белгилешти. Ошондой эле Кыргызстанда коопсуздукту камсыз кылуу багытында ири өзгөрүүлөр жана өсүүлөр болуп жатканын да кошумчалашты. Мына өтө эрекче деп айтканда тарих жагынан да эрекче. Бул мына жаңа гимарат тамаша, үлкөн шаңыраак осы элбасы мемлекеттин осы ГКНБнин төрагасы бизди билемиз, жакшы билемиз, ол кишинин менен осы армандарын орундаган кызметкерлер менен ардагерлердин тамаша үй, тамаша гимарат. Өтө таң калып отурмуз. Мен ойлойм, СНГде да жок шығар осындай. Бүкіл. Шетелде де жок шығар. Мына осындай тамаша жасалған осы гимарат. Өтө күчтүү, өтө тамаша. Прямо көз тиймесин дегендей. Жолугушуу аяктагандан кийин делегаттар Бишкекке жакын жайгашкан Ата бейит мемориалдык тарыхый комплексине барышты. Алар тарыхый жер тууралуу кыскача маалымат алып, 1930-жылдардагы репрессиянын курмандыктарынын элесине таазим кылып, эстеликке гүл коюшту. Белгиле кетсек, КМШ мамлекеттеринин коопсуздук кызматынын ардагерлеринин жолугушуусу жалпы 3 күнгө пландалган. Кийинки жолугушуунун жүрүшү Ысык көл облусунда уланат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Кыргызстандын жеңиш чокусунда кырсыктап азыр бейдарек болуп жаткан россиялык альпинист Наталья Наговецина боюнча президенттик администрациядан үн катышты. Мамлекет башчынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов Наговецинанын абалын байкоого пилотсуз аскердик учактарда тартылганын кабарлады. Альпинисттен кырсыктап аскадан түшүп албай калганы тууралуу кабар түшкөндөн тартып, тийиштүү мамлекеттик кызматтар аны эвакуациялоо боюнча болгон аракеттерин көрүшкөн. Куткаруучулардын бардык аракеттерине карабастан альпинистти экстремалдык бийиктиктен эвакуациялоого мүмкүн болгон жок, деди Алагөзов. Бүгүн 27 августта УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен жеңиш чокусунда дайынсыз калган россиялык альпинист Наталья Наговецинаны издөө куткаруу иштери заманбап технологиялар аркылуу жүргүзүлдү. УКМКнын маалыматына ылайык, учкучсуз учуучу аппараттар жана тепловизорлордун жардамы менен абадан байкоо жүргүзүлгөн. Бирок аба ырайынын кескен өзгөрүшүнө карабастан алынган кадрларды талдоонун жыйынтыгында жашоонун белгилери аныкталган эмес. Буга чейин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Наговецина дайынсыз жоголду деп эсептелгенин кабарлаган.
АКШ визасына арыз берүүдө жасалма документтерди тапшыруу олуттуу мыйзам бузуу болуп саналып, виза алуу укугунан ажыроого алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Маалыматка ылайык жалган маалымат берген же жасалма документтерди тапшырган жаранга АКШга саякаттоого түбөлүк тыюу салынышы мүмкүн. АКШнын мамлекеттик департаменти визалык системанын бүтүндүгүн коргоо жана улуттук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн кылдат текшерүү жана коопсуздук чараларын колдонот деп билдирди АКШ элчилиги. Жол эрежесин бозган айдоочудан экзамен планшет менен тест түрүндө алынат. Бул тууралуу жол кайгоолуу башкармалыгынын маалымат кызматынын башчысы Байказ Айтыкулуулу биринчи радиого билдирди. Ал эреже бозган айдоочулардан экзамен соц тармактагы видеодогудай эреже тартылган кагаз менен эмес, электрондук түрдө алынарын билдирген. Андай видеону биз элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн жасаганбыз. Механизм иштей баштаса баары электрондук түрдө планшет менен алынат. Учурда протокол түзүүнү да электрондоштуруп жатабыз. Ошол себептен айдоочудан экзамен алуу 1 сентябрда эмес, андан кийин башталат. Сунуш боюнча бир билетте 6 суроо болот. Айдоочу анын 4-өнө жооп берсе, өттү деп эсептелет деген Айтыкулуулу. Ош облусунун Кара-Суу райондук милициясынын кызматкери алдамчылык фактысы менен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, ал тургундан кылмыш ишин оң жагына чечип берүүнү убада кылып, прокурор менен тергөөчүгө берүүнү шылтоо кылып, жалпы 220 000 сом, 5 000 рубль жана 5500 доллар алган. 20 августта Кара-Суу райондук милициясынын Маада айландагы бөлүмүндө эртең мененки саптык жыйында милициянын капитаны УКМК жана ИИМден ичкиликтөө кызматы тарабынан кармалды. Азыр ал УКМКнын Ош шаары жана облусу боюнча башкы башкармалыгынын тергөө абагына киргизилди. Кыргызстанда майыптуулукту тастыктоо тартибине олуттуу өзгөртүүлөр киргизилди. Эми жарандар жыл сайын медициналык социалдык экспертизадан өтүп, майыптыгын кайра-кайра ырастоого милдеттүү болбойт. Жаңы тартип оор жана айыккыз дартка чалдыккан адамдарга жеңилдик берип, алардын жашоосун жөнөкөйлөтүүгө багытталган. Ошондой эле дарыгердик комиссиялардын жүгүн азайтып, ашыкча бюрократияны кыскартыры күтүлүүдө. Майыптыктын топторуна жараша мөөнөттөр 7, 4 жана 2 жылга белгиленет. Бул кадам дүйнөлүк тажрыйбага шайкеш келип, Кыргызстанда да колдонууга киргизилди. Эми майыптуулукту жыл сайын тастыктоо талабы жокко чыгарылат. Бул тууралуу Юстиция министрлиги кабарлады. Азыркы учурда жарандар майыптыгын тастыктоо үчүн медициналык социалдык экспертизадан улам-улам өтүүгө мажбур болушат. Түгүл оор жана айыккыз дартка чалдыккан адамдарга да биринчи топтогу майыптык убактылуу гана берилет. Натыйжада бул жагдай ашыкча бюрократияга, жарандар үчүн стресске, ошондой эле дарыгердик комиссияларга да кошумча жүк алып келүүдө. Министрлер кабинетинин токтому дал ушул көйгөйдү чечүүгө багытталган. Эми биринчи топтогу майыптык 7 жылга белгиленет. Экинчи топ 4 жылга, үчүнчү топ 2 жылга. Жаңы эрежелер боюнча жарандын ден соолугу жакшырган учурда өзү же анын өкүлү майыптыкты мөөнөтүнөн мурда алып салуу тууралуу өтүнүч менен кайрылууга укуктуу. Созак районунун тургуну Жумакан Жаркулова экинчи топтогу майыптыгы бар. Майыптыгы бар жарандарга жыл сайын тастыктоо зарылдыгы чоң түйшүк жаратчу. Себеби ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн кайра-кайра медициналык текшерүүдөн өтүү убакытты, күчтүү жана кошумча каражатты талап кылат. Жаркулова сыяктуу адамдар бул талап алардын жашоосун дагы да татаалдаштырып, кошумча убаракерчилик жаратып келгенин белгилешет. Эми жылдан жылга жакшырып атат. Мына азыркы жаңы немени указды билесиңер да, жаңы неме болду, 7 жылда, 4 жылда, 2 жылда деп атпайбы? Бул да жакшы нерсе. Бирок майып адам эч качан кайра мындай жакшы болуп түз басып, жосом бир калыптанып кете албайт да. Ошон үчүн ошону мындай түбөлүктүү эле берип койсо жакшы болмок да. Мисалы алыскы райондогу немелердин ата-энелери деле убара болуп келип, эми жер-жеринде мисектик комиссия барат. Барганы менен ошол учурда ошол ата-эне болуп калса жакшы. Укпай калган болсо дагы деле убаракерчилик бар. Өзү негизи жашоодо бардык жерде эле майыптуулукта убаракерчилик көп. Бирок жылдан жылга жеңилдеп атат.
бул жакшы нерсе. Жаңы эреже эксперттик комиссиялар үчүн да олуттуу жеңилдик жаратат. Бул ыкма дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө мурда эле колдонулуп келе жатат. Ал жакта кайтарылгыс оорулары бар жарандарга майыптык узак мөөнөткө же түбөлүккө берилет. Эми мындай заманбап тажрыйба Кыргызстанда да ишке ашып, жарандар үчүн да медициналык комиссиялар үчүн да шартты жеңилдетет. Мисалы бир оорулуу сентябрда бүтө турган болсо, майыптуулугуну баягы акчасы токтоп калбаш керек да. Ал уже август айында келип үй бүлөк дарыгерлерине кайрылып, үй бүлөк дарыгерлер топтору ошол специалисттерге жиберип, специалисттер бардыгы өздөрүнүн ооруларын жазып, анан бизге жиберет, анан биз мисекке жиберебиз. Бирок бүгүнкү күндө пациент өзү келет бизге, келип документтерин баарын тууралыгын карап, анан кийин ал жакка жиберебиз. Анан ал мисектен дагы бир жакшы жери, мисалы мен бүгүн бир пациентти жөнөттүм, оорулууну. Ал жактан алар карашат дагы, ал жерде телефон номерлери бар. Анан карап туруп, муну кемчилдиги бар экен деп туруп бизге кайта өздөрү жөнөтүп берет. Кайра биз ошону оңдоп жөнөтөбүз. Майыптуулуктун мөөнөтүн узартуу зарыл болгондо, жаран алгач үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылат. Толук медициналык кароодон өткөндөн кийин гана медициналык социалдык экспертизага жөнөтүлөт. Дарыгерлердин айтымында, айрым майыптыгы бар жарандар мөөнөтүн узартуу учурунда гана текшерүүдөн өтүшүп, ал эми башка учурда медициналык кароодон өтпөй жүргөн учурларда кездешет дешет. Биздин майыптууларыбызды баягы бизден келип текшерип турган эмнеси жакшы. Bir жылда bir, 2 жылда bir анализдерин баарын тапшырып өздөрүнө. Тапшырып, бүгүнкү абалы баягы начарлап баратабы, же оңолууга жылып баратабы, айыгууга жылып баратабы. Ошону көрүп турган үчүн да биз ошол мисектен дагы 2 жылда, 3 жылда келип турган өтө жакшы. Кээ бир биз дайыма бейтаптар ушу нараазычылык айтышат да. Эмнеге бизди бессрочный кылып коет? Бул колум жок да, эми бүтпөйт да баары, жок да деп айтышат мисалы. Же болсо бул оорум айыкпасын билем да дейт. Бирок деген кээ бирлерди баягы бессрочный деп ошо 5 жылдан кийин биротолук чыгарып берсе, ошолор 4 жылда, 5 жылдап дагы дарыгерге көрүнбөй коюшат. Ошо үйдөн майыптык бул акчасын ала берет, бирок көрүнбөй коюшат. Юстиция министри жана стратегиялык демилгелер улуттук институтунун жетекчиси Аяз Байетовдун айтымында, Кыргызстанда 1-сентябрдан тартып майыптуулукту тастыктоочу документтин мөөнөтү узартылат. Өлкөдө 200 миңден ашуун майыптуулугу бар жаран катталган. Буга чейин жыл сайын миңдеген адамдар документ чогултуп, узак кезекте туруп медициналык социалдык экспертизадан өтүүгө мажбур болуп келишкен. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион. Быйылкы окуу жылында Кыргызстандын мектептеринде 1,5 миллиондон ашык бала билим алат. Аларга окуу китептерин басып чыгарууга 2025 жылы мамлекет тарабынан 744 миллион сом бөлүнгөн. Ошондой эле өлкө боюнча 57 жаңы мектеп жана 20 жаңы бала бакчанын ачылышы күтүлүүдө. Андан сырткары 12 жылдык окуу программасына өткөн агартуу министрлигинин жаңы окуу жылына карата эч пландары кандай? Ага карата аталган министрликтин аткарган иштери тууралуу кененирээк кийинки маалымат жыйында улантылат. Азыркы тапта Кыргызстанда жаңы окуу жылына карата масштабтуу даярдык аяктоо алдында турат. Соңку жылы мектепке чейинки билим берүү менен камтуу рекордтук көрсөткүчкө жеткендиги айтылууда. Тагыраагы 28,3%дан 44,3%га чейин өскөн. Бүгүнкү күндө бала бакчаларга 257 миңден ашуун бала барса, дагы 100 миң бала наристе программасы боюнча даярдыктан өткөн. Бул тууралуу агартуу министрлиги иштин жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында билдирди. Соңку жылы мектепке чейинки билим берүү менен камтуу рекордтук көрсөткүчкө 28,3%дан 44,3%га чейин өстү. Бүгүнкү күндө бала бакчаларда 257 миңден ашуун бала барса, дагы 100 миң бала наристе программасы боюнча даярдыктан өттү. Жаңы мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу мамлекеттик билим берүү стандарты 1 жаштан 6 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү программасы киргизилди. Уктоочу бөлмөлөр модернизацияланып, 1000ге жакын жаңы тайпалар ачылды. Натыйжада 25 миңден ашык кошумча орун пайда болду. Балалык Едугов KG бирдиктүү онлайн платформасы түзүлдү. Андан өлкөнүн бардык бала бакчаларын табууга жана ваучерге өтүнмө берүүгө болот. Ал эми өлкө боюнча быйыл мектептерге 206,835 бала кабыл алынган. Анын ичинен 1 класска 93,669, 2 класска 113,166 бала катталса, дагы кошумча республика боюнча 99,573 бош орун бар. Кабыл алуу уланууда. В целом все школы
Кошумча квоталарды эсепке алганда 1-2 класстарга балдарды кабыл алуу үчүн аймактык бөлүмдөр тарабынан 2025-2026 окуу жылына карата берилген орундардын жалпы саны 306.407 түздү. Анын ичинен мектептерге кабыл алынган 206.835 баланын ичинен 1 класска 93.669, 2 класска 113.166 бала кабыл алынды. Ал эми республика боюнча бош орундардын жалпы саны 99.573 түзөт. Свободных мест 99 тысяч до сих пор остается. Аны улай быйылкы окуу жылында негизги жаңылык катары мектептер алтын казык программасынын алкагында 12 жылдык билим берүүгө өттү. Ага ылайык мамлекеттик жана предметтик билим берүү стандарттары бекитилип, билим берүү мекемелери үчүн атайын окуу программалары иштелип чыккан. Анын алкагында 10 миңдеген педагогдор жаңы стандарттар жана окуу китептери боюнча тренинг жана курстардан өтүшкөн. Июль-август айларында эле 18 миңдей, ал эми жыл башынан бери 30 миңден ашуун мугалим окутулду. Жаңы окуу жылында Кыргызстанда Наристе мектепке чейинки даярдоо программасы менен иштеген 3 миңге жакын педагог башталгыч класстарга толук жүктөмдө сабак бере баштайт. Бул мугалимдерге болгон муктаждыкты жоюуга жана кадрларды мектепке чейинки билим берүүдөн баштапкы звеного которууга мүмкүндүк берет. Бүгүнкү күндө республиканын бардык аймактарында август педагогикалык кеңешмелери өткөрүлүүдө. Анын алкагында мугалимдерге 27 миңден ашуун алтын казык ноутбуктары тапшырылууда. Дагы ушунча сандагы ноутбуктар жыл ичинде башка мугалимдерге да тапшырылат. Ошондой эле окуу китептерин басып чыгарууга 2025 жылы мамлекет тарабынан 744 миллион сом бөлүнгөн. Андан 571,9 миллион сомго 3.198.650 нускада окуу методикалык комплекстерди басып чыгарууга контракттарды түзгөн. Ал эми агартуу министрлиги окуу китептери мектептерге толук жеткирилгенге чейин ата-энелерди кошумча китеп сатып албоого чакырууда. Анын айтымында учкун ишканасы менен министрликтин адистери күнү-түнү иштөөдө. Китептер жакын арада мектептерге жеткирилет. Ошого чейин балдар электрондук вариантын колдонуп турса болот, дейт Надира Жусупбекова. Кыргызстан менен Россиянын жумушчу тобу адаптацияланган орус тили жана адабияты боюнча окуу китептери Россия Федерациясында басылып чыгып, 2025 жылдын октябрь айында Кыргыз Республикасынын мектептеринде жеткирилет. Алар 1-2, 5, 7 класстар үчүн. Бирок бул иш токтолбойт. Бул иш бардык 12 класс үчүн бардык окуу китептери даярдалганча биз бул жумушчу топ иштей бермекчи. Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги окуу китеби онлайн платформасында ишке киргизди. Платформа окуу китептерин жеткирүү мөөнөттөрүнө карабастан окуу процессин камсыз кылууга мүмкүндүк берет жана аларга жетүү үчүн бирдиктүү санариптик ресурс болуп калат. Окуучулардын, ата-энелердин жана мугалимдердин ыңгайлуулугу үчүн окуу китеби күндөлүк жана санарип кампа системалары менен интеграцияланат. Окуучулар окуу китептерин электрондук түрдө акысыз колдоно алышат. Ал эми авторизациядан кийин офлайн режиминде деле иштөө үчүн аларды жүктөп ала алышат. 3-класстар үчүн англис тили предмети боюнча жаңы окуу методика комплектерин басылып чыкты. Анын ичинде 3-класстар үчүн 148.830 нуска басылды. 4-класстар үчүн 322.350 нуска басылып чыкты. 5-класстар үчүн 305.010 нуска, 6-класстар үчүн 299.850 нуска, 7-класстар үчүн 288.750 нуска, 8-класстар үчүн 282.050 нуска, 9-класстар үчүн 270.730 нуска басылып чыкты. Азыркы учурда ошол китептер региондорго жеткирилди, мектептерге жеткирилди. Кечээ күндө 8-класстар үчүн китептер баары алынып, региондорго таратыла башталды. Быйылкы окуу жылында Кыргызстандын мектептеринде 1,5 миллиондон ашык бала билим алат. Жалпысынан өлкөдө 2394 мектеп иштесе, анын 224 жеке мектептер. Анда 93 миңден ашык мугалим эмгектенет. Белгилей кетсек, 2025-2026 окуу жылында өлкө боюнча 57 жаңы мектеп жана 20 жаңы бала бакчанын ачылышы күтүлүүдө. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.
Күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль жеңген ар бир спортчуга батирдин ачкычы тапшырылат. Бул тууралуу Күрөш федерациясы жогорку кеңештин депутаты Бакыт Тентишевке шилтеме берип маалымдады. Федерация бул демилге Кыргызстанды дүйнөгө таанытып жаткан спортчуларга дем гана бербестен аларга колдоо көрсөтөөрүн билдирди. Белгилей кетсек, быйыл күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 13-21 сентябрь күндөрү Хорватиянын борбору Загреб шаарында өтөт. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Күндүн орчундуу кабарлары мына ушулар түздү. Эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.